QR-код ишти кыргыз тилинде. Кыргыз тилин колдонбосо. Мынакей көптөн күткөн күнгелдик туугандар Аят 4 тасмабыздан жүгүртүүгө ушундай бир күбөлүгүн алдык. Ийгиликтүү болсун менен чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик азамат рахмат. Эми сиздер ойлойм эми баягы биздин чыгарган Аят 4-дүбүзгө канаттандыңыздар болуш керек. Буга бекеринен берилбесе керек деп ойлойм. Бирок чоң рахмат. Эми ушуну актайлык Кудай буйрса 14 августтан баштап биздин Аят 4 тасмабыз барлык кинотеатрларда жүрөт. Мастарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сүйүнүчтүү жаңылык. Мына кыргызга дагы бир дух бере турган, дагы бир мына ыймандарын бекемдей турган ролик кино тартылды. Азамат Арыков байкебизди баарыңыздар тааныйсыздар. Буга чейин да Ниет деген жана башка ушундай толтура кино роликтерди ушундай өтө бир элге пайдалуу кинолорду тартып келген. Аят 4 азыр чыгып жаткан учуру. Аят 4кө сөзсүз барыңыздар. Ал жактан дагы руханий ушул жан дүйнөнү байыта турган бир тарбиялык мааниси өтө чоң бир кино ролик болду. Буюрса ушинтип ишенип турабыз туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушинтип биздин чыган инсандарыбызды колдоп жүрө берели. Дайыма ушул инсандарга ийгиликтерди каалап кетели. Буга чейинки тасмаларында дагы дайыма билесиздер, мындай жөнү жок эле тартпайт. Жөнү жок мындай адамга пайдасын тийгизбеген тасмаларды эч качан ал Азамат Арыков акебиз тарткан эмес. Дайыма ушул Алланы эстете турган, дайыма ыйманга чакыра турган, бир туугандар менен карым-катнашты бекемдей турган ролигинде ошол ар бир кадрында камтып кеткен мазмундарды чагылдырган кинолорду тартып келет. Мынакей Кудайым насип кылса Аят 4 дагы чыгып калды. Аят 4 болсо ушул 14 августтан баштап кинотеатрларда коюлат экен. Сөзсүз түрдө барып көрүп коюңуздарды суранат элем. Мен жеке өзүм дагы ушул салымымды кошо кетейин деп сиздерге ушул жарнама катарында чыгарып олтурган учурум туугандар. Бири-бирибизди колдобосок, андай болгон болсо туугандар ынтымагыбыз ыдырап, ушинтип колдоп тура турган болсок, ынтымагыбыз биригип, дайыма колдоо көрсөтүп жүрө берели бири-бирибизге. Сиздерден лайк жана ушул видео роликти поделиться кылып тааныштарыңыздарга жиберип коесуздар деген үмүттөбүз. Алла разы болсун барыңыздардан. Азыр трейлерди коюп кетебиз. Азамат Арыков акебизге ийгиликтерди чоң-чоң мындан дагы сонун кинолорду мындан ары дагы чыгарышын каалап кылабыз туугандар. Барыңыздардан Алла разы болсун. Сен билесиң, апам азыр жүрөгү ооруп төшөктө жатып калды. Азыр мага болгонун болгондой. Айтпайсыңбы? Али мырза. Жала! Эй, аяктагы жалган, каяктагы жала чау. Балки мындай учурга түшүп калган мен өзүм түшүнбөй калдым. Ким сага өч болушу мүмкүн анда? Билбейм. Андай адам деле жок.